Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Биздин кезектеги видео сабагыбыз кыргыз адабият сабагы окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн, башкача айтканда орус класстары үчүн 8-класс Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры деген чыгармасы жөнүндө сөз кылабыз. Демек, бул фонду бекеринен тандап алганыбыз жок. Анткени биз буга чейин жалаң гана прозалык, поэзиялык чыгармалар өткөн болсок, бул ирет биз драмалык чыгарма өтөбүз. Алгач автор жөнүндө кыскача маалымат алалы. Силер сүрөттө көрүп турган инсан бул биздин бүгүнкү өтө турган авторубуз. Драматург, прозачы, кинодраматург Бексултан Жакиев 1936 жылы Ысык көлдүн Тоң районунда төрөлгөн. Ал киши Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1958 жылы, Москвадагы жогорку сценарийлик курсун 1962 жылдары окуп бүтүргөн. Бексултан Жакиев өзүнүн өмүр жолунда кыргыз адабиятына жана искусствосуна чоң бир өзүнүн мунарасын салып кетти десек болот. Анын төмөндөгүдөй чыгармалары кыргыз элине белгилүү. Миң кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу, Күттүргөн жаз да келер, Саадак какты, Жүрөлүүчү, Жүрөк оорутпай. Мына ушул чыгармалар менен ал кыргыз элине таанымал жазуучу катары эсептелет. Демек, бул чыгармалардын баары драмалык чыгармалар. Мындай залкар инсандын чыгармалары бааланбай коюуга тийиш эмес. Бул кишинин төмөндөгүдөй сыйлыктары бар. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон жана Кыргызстандагы эң жогорку сыйлык бул Кыргыз эл баатыры деген наамдардын ээси болгон. Учурда 84 жашта, көзү тирүү, Кыргызстандагы бардык коомдук саясий иштерде өзүнүн пикирин билдирген алдыңкы көз караштагы инсандардын бири. Демек, чыгармага келебиз балдар. Атанын тагдыры драмасы. Алгач драма деген сөзгө аныктама киргизе алалы. Бир саам ойлонуп көргүлө. Драма деген эмне өзү? Кандай чыгармалар драмалык болушу мүмкүн? Анын башка прозадан, поэзиядан кандай айырмасы бар? Драма сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма. Башкача айтканда, жазуучу алгач пьесаны жазат, андан кийин аны режиссер даярдап, сахнага ылайыкташтырып, ылайыктуу актерлорду тандап, демек бул ушул силер көрүп турган сахнада гана драмалык чыгармалар жандуу болуп, ал окурмандарга, көрөрмандарга жеткиликтүү болот экен. Ал эми драмалык чыгармалардын да өзгөчөлүгү бар балдар, аларды карап көрөбүз. Драмалык чыгармаларда көшөгө болот. Башкача айтканда, сцена, ошол силер көрүп тургандай сахнада ар бир ачылып жабылган ушул көшөгө бир бөлүмдү түзөт. Бул жерде бир окуя, бир көрүнүш болуп өтөт. Демек, бул бөлүмдөрү деп эсептесек болот экен. Ал эми ремарка, автордун түшүндүрмө сөзү. Эсиңерде болсун, бул драмалык чыгармаларда автордук баяндоо болбойт балдар. Болгону ушул ремарка деген аталыш менен автордун кыскача түшүндүрмөсү болот. Драмалык чыгармаларды окуган болсоңор, баш жагында кашада жазылган, башкача шрифт менен жазылган сөздөр болот. Мисалы үчүн айта турган болсок, ушул сахнадагы бир көрүнүштү айтып берет да. Атабектин үйү, Атабек менен кызы сүйлөшүп отурушат деген сыяктуу. Андан кийин драмада диалог жана монологдук реч аркылуу окуялар андан ары уланат. Автордук баяндоо болбойт дедик. Негизги өзөктү конфликт түзөт. Конфликт деген сөз биз билебиз, бул чыр-чатак. Кимдердин арасында болот? Ал эки адамдын арасында, же болбосо ойлордун конфликти болушу мүмкүн, же болбосо адамдын өзүнүн эле ичиндеги карама каршы ойлор болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө эле уруш, талаш тартыш эмес, карама каршы келген, бири-бирине дал келбеген ой пикирлер деле конфликтти түзүшү мүмкүн экен. Эгер конфликт болбосо,
драма өз максатына жетпей калды деп эсептесек болот. Атанын тагдыры драмасы. Демек, бул чыгарманын башкы каармандары кимдер экен таанышабыз. Акылбек 65-72 жаштагы карыя. Зура 25-32 жаштардагы келин. Жеңишбек Акылбек карыянын небереси 6-13 жашта. Майрам Акылбек карыянын кызы 18-25 жаштарда. Бурул Зуранын жеңеси 35-42 жаштарда. Шаршеке Жеңишбектин мугалими. Оңолкан Зуранын экинчи кайненеси, анткени Зура экинчи жолу дагы башка бирөөгө турмушка чыгат. Сапар Борбук, булар пионерлер. Бул Атанын тагдыры драмасы 1957 жылы жазылган, анын премьерасы сахнада 1960 жылы коюлган. Кыргызстандагы балдар сахнада эң көп коюлган драмалардын сапбашында ушул Атанын тагдыры турат. Андагы башкы ролду кыргыз эл артисти Муратбек Рыскулов ойногон, залкар актерлордун бири. Ал эми Жеңишбектин ролун болсо 2 актриса ойногон, ылайыктуу бала табылбагандыктан жаш актрисалар Искра Райымкулова жана анын чоңойгондогу ролун Райма Абдыбачаева ойногон. Бул сүрөттөр Жеңишбектин кичинекей кезиндегиси, ал эми бул болсо чоңойгондогусу, бул Муратбек Рыскулов, башкача айтканда Акылбек карыя. Бул сүрөттө деле ата менен баланын ортосундагы бири-бирине болгон мээрим сүрөттөлүп турат. Атанын тагдыры. Бизге балдар чыгармадан кыскача үзүндү берилген. 2 бөлүктөн турат. Биз бүгүнкү сабагыбызда анын биринчи бөлүгүнүн сюжетин гана талкуулайбыз. Кийинки бөлүгүндө калган сюжетти, андан кийин чыгарманын идеясы жөнүндө сөз кылабыз. Үзүндүнү мен толук боюнча бердим бул жерге. Силер толук окуп чыгасыңар аны. Мен болсо кыскача баяндап берем сюжетин. Бирок силер толук окуйсуңар. Башкы каарман Акылбек карыя. Анын жалгыз уулу Болотбек согушта көз жумат. Бирок ата анын баласынын каза болгонуна ишенбей күн сайын пристанга бара берет. Болотбектин кичинекей баласы Жеңишбек менен келинчеги Зура атасынын үйүндө калат. Бирок согуш бүткөндөн кийин Зураны төркүнүнөн келип, аны үйүнө алып кетишет, башка бирөөгө турмушка беребиз деп. Айла жок, уулун таштап кетет, башка бирөөгө турмушка чыгат. Окуялар мына ушул жерден башталат. Биздин үзүндү боюнча Жеңишбекти Акылбек карыя жалгыздан калган жалгызым деп өтө көзүнө карап аябай эркелетип чоңойгондугу үчүн бул бала бир топ эле тентек болуп өсөт. Жада калса ошол өзүнүн достору Сапай менен Борбук келгенде алар менен иштегени, колхоздун ишине барбайм деп, тескерисинче алар менен кайра уруша кетет. Бул көрүнүштү Акылбек карыя жактырбаса дагы, бирок неберем деп жана баланы аябай жакшы көргөндүктөн анан жалгыз уулум, жалгыз неберем деп ага ар дайым боор тарта берет. Жада калса ошол үйдөгү жумуштарга дагы жардам бербейсиңби дегенде, бала түрдүү шылтоолорду таап, бул жерим ооруп атат, тигинтип атам, мынтип атам деп ага чоң атасына жардам бербеген, ушундай жалкоо, тентек, эрке болуп чоңоет. Андан кийин ошол магазинге велосипед келиптир, ошону алып бересиң деп бир топ тентектик кылып шоктук кылганда, колундагы рогаткасын атасы тартып алат дагы. Ушуну ойногондон көрө, деп мени беймаза кыла бергенден көрө барып колхозго барып иштебейсиңби, Шаршеке агайың келип кетти дегенде, атасы менен баланын неберенин ортосунда экөөсү чатакташа кетет дагы. Атасы Акылбек карыя аябай ачуусу келип, сен мага 5 баланын ордуна бала болуп берсең деп жаакка бир чаап жибергенде, бала таарынган бойдон сен карап тура эле мен ордуң деп таарынган боюнча чыгып кетет. Бизге бөлүнгөн кыскача сюжет ушул балдар. Бирок силер дагы бир жолу кайталаймын, толук сюжетти окуп чыккыла.
сөздүк жумуштар менен иштейбиз. 6 жыл чамасы. Демек 6 жылга жакын. 6 жылдай дегени күнгөй. Күн жакшы тийип турган, күн аябай мыкты тийип турган тарап. Энтеңдөө чарчап, кыйналып басып келүү, муштуу колду түйүп алып урушуу, уят болуу, айыбы ачылып калуу, сергек деген сөз. Ар дайым бир ишти жасаарда же бир нерсени аткараарда сергек, орусча айтканда бодрый болуу. Бул адамдын эттүү тарамышы, элдешүү, бул жарашуу, достошуу, от жагуу үчүн даярдалган жыгачтар, кечке дейри, бул кеч киргенге чейин, албарстай, аябай курч, таарыйлы, бул жыгачтарды аралайлы. Жанагы Акылбек карыя Жеңишбекти, Жекинтайды ушу албарстай курч ара менен жыгачтарды таарыйлы, аралайлы дегенде жок, мен барбаймын деп барбай койгон жеринде колдонулган сөздөр. Тапшырма алабыз балдар. Демек, биринчи, атасы болушчаактын баласы урушчаак, энеси болушчаактын кызы ыйлаак. Ушул макалды драма менен байланыштырып чечмелеп бересиңер. Тырмакчанын ичинде турган макал балдар. Ушул макал менен азыр биз сюжетти карадык. Чыгарманын кандай ортосунда байланыш болушу мүмкүн? Ошону чечмелеп бересиңер. Андан кийин драманын үзүндүсүн окуп чыгып, өз сөзүңөр менен кыскача баяндап айтып бересиңер. Андан кийин согуш бүт дүйнөнү талкалайт деген темада кыскача өз оюңарды жазасыңар. Демек, бүгүнкү сабакта силер 3 тапшырманы аткарасыңар. 3 тапшырманы аткарып, мага WhatsApp аркылуу тапшырмалардын жообун жөнөтөсүңөр. Экинчи жана биринчи тапшырманы голосовой сообщение, SMS кат менен жөнөтсөңөр болот. Ал эми үчүнчүсүн болсо жазма тапшырманы сүрөткө тартып жөнөтсөңөр болот. Башка лицейлердин окуучулары силер өзүңөрдүн мугалимиңер менен байланышып, өзүңөрдүн мамлекеттик тилден берген мугалимиңерге жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.